Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Sizler asmandağı ayga bir nazar saldılar mı? Bir aydın başında çıkan ay kiçinekey bolup çıgat. Adam balası da törölgön kezde kiçinekey bolup törölöt. Aydın başında çıkan ay akırındap çoğoyup ösüp kelet. Adam balası da jaş kezinen anın dene müçölörü çoğoyup ösüp barat. Belgülü bir vakıttan keyin asmandağı ay dağı kişireyip bir ay bütüp ay жоғалып кетет. Adam balası da belgülü bir vakıtка жеткен кезде aldan tayıp güç kuvveti azayıp bir gün kelip gün suusu bütöt. O akıl eğeleri siler sezbey jatasыңарбы, bilbey jatasыңарбы? Vakıt ушунчалык tez ötüp жатканын. Bir жыл башталган кезде insan ошол жылдын бүтүүсүн узак санайт. Бирок күндөр, түндөр өтүүсү менен bir gün келип ошол жылдын бүтүп калганын insan сезбей калат, билбей калат. Адам баласынын жашоосу да дал ушундай. İnsan өз өмүрүн узак санайт. Бирок кокус ажал келип калуусун ойлоп койбойт. Allah Teala Kur'an'da mınday deyt: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ar bir el, ümmet üçün belgilengen möөнөt ajal var. Oşol möөнөттөрү ajaldары kelgen wagtda alar bir saat aldıga da artka da jıldıra alışbayt. Ar bir insan bul жашоодо uzak ömür körүүnü ümit kılat. Mına ушундай үмүттөр менен кыялдар менен өзүн тынчтандырат. Бирок кокус өлүмдүн жыты байкалган кезде анын бул жашоодогу үмүттөрү жана кыялдары баарысы жокко чыгат. Bir эстесек, кебирлерибиздин аталарыбыз, энелерибиз, жакын туугандарыбыздан бар эле. Алардын кебири бул дүйнөнү таштап кетишти. Алар кечеле биз менен birge жашап, biz menen маектешип, сүйлөшүп, жашап жүрүшкөн эле. Biz азыр алар тууралуу баландай адам бар эле, түкүндөй адам бар эле деп сүйлөйбүз. Алар тарыхка айланды. Эртең biz да алардын артынан барабыз. Ошол кезде биздин артыбызда калган адамдар biz тууралуу, bizди билген, тааныган адамдар biz тууралуу айтышат, biz тууралуу сүйлөшөт. Ошондуктан мына ушул нерселерден ибрат сабак алсак, акылдуу инсан жашоодогу ар бир нерседен ибрат алып, сабак алып жашайт. Ошондуктан пенде өз өмүрүнүн күнүн түнүн Аллахка баш ийүүгө арноосу керек экен. Кур'ан-ы Керимдеги көптөгөн аяттар бул дүйнөнүн bir күн келип бүтүүсүнөн кабар берет. Ошондуктан бүгүн эсеп жок, амал бар. Эртеңги күн, кыямат күн, амал жок, эсеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: "Сен бул жашоодо мусафир сыяктуу бол" деп. Ибн Умар радияллаху анху айтат: "Таңга чейин жашасаң, кечти күтпө, кечке чейин жашасаң, таңды күтпө" деген экен. İnsan kolunda mümkünçülük бар кезде, den соолугу бар кезде, күн суусу бүтөлөк кезде, ушул жашоодо көптөгөн жакшы иштерди жасап калганга аракет жасоосу керек. Эгер мындай кылбаса, күнөөлөрү менен Аллахка тооба кылбай, Аллахка баш ийбей өтүп кете турган болсо бул аламдан, бул жашоодон, ал үчүн бул жашоого кайтып 2 рекет намаз окуу ал үчүн bir кыялга, bir үмүткө айланат. Ал ошол вакытта өкүнөт. Кане эми ушул дүйнөгө кайтсам, 2 рекет намаз окусам, же bir күн орозо кармасам деп, мына ушул ибадаттарды үмүт кылат, кыялданат. Ибн Хазим рахимахулла айткандай, бул жашоодо өткөн ар бир нерсе, өткөн ар бир окуя, өткөн ар бир иш түш сыяктуу болуп калат деген экен. Мына ошондуктан вакыттын барында, өмүрдүн барында
Аллахқа баш иіп, Аллах бұйырған ибадаттарды шариатына лайық атқарып қалғанға әрекет қылалы. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.